Түз эфир. Достор, түз эфир. Он киши кирсе баштай беребиз азыр. Бөлүшкөнү унутпаңыздар. Зарина Төрөкулова эжени кошоюн деп атсам, камалып кетти. Ассаламу алейкум, достор. Кыргызстанга кутман таң. 6 адам көрүп атат. Баштай өрели. Бүгүнкү тема ошол кемпир абадчылардын укугун одоно бузуп, аларды өздөрү отурган камерадан шарты начар сыз жарым жертөлөлөргө которгондугу боюнча да. Негизи билесиңерби, замандаштар, мекендештер, бүгүнкү бийлик тарыхта келечек муунда эң репрессия кылган, мыйзамды одоно бузган, конституцияны бузган, сөз эркиндигин бууган ушул бийликтин тушунда адамдар өзүнүн оюн айткандан сестенип калган, коркуп калган деп тарыхта калат да. Садыр Жапаровдун бийлиги. Эми кемпир абадчылардын оюн сындыра албай, пикирин, позициясын эркин сындыра албай, майтара албай, эми өздөрүн жарым жертөлөлөргө шарты начар камераларга которуп, аларга психологиялык жактан жана физикалык жактан кыйноо кылып жатат. Мындайча айтканда, бүгүнкү бийлик фашисттик кадамдарга барып атат. Достор, мына эмне деген жөнөкөй эле жарандар камалып кетти. Зарина Төрөкулова, Мирлан Ураимов, ошол эле Олжобай Шакир, канча деген Кунаш Асанов, Эртай Исаков, бардыгы өз ой пикирлерин айткандыгы үчүн эле. Достор, Мадумаровдун дагы соту болот экен. 13 күнү саат 2:30 Бишкек шаардык сотунда. Камалгандар утушта болот да. Себеби бардык ак жеринен отурат. Бардык ошол кемпир абадчылардын бүгүнкү бийлик тарабынан мыйзамсыз камалгандардын баарын сотторуна колуңардан келишинче барып катышып, моралдык, психологиялык, финансылык жардам көрсөтүп тургуңарга, барыңарга кайрылып кетем да. Өтүнүп кетем, суранып кетем, кайрылып кетем. Мадумаров боюнча токтоло турган болсок, Мадумаровдун койгон колу протоколго эч кандай күчкө ээ эмес экенин бүгүн Кыргызстандагы бардык саясатчылар, бардык интеллигенция, юристтердин баары айтып атат. Бирок бүгүнкү бийлик эгерде бирөөнү жаман көргөзгүсү келсе, каралагысы келсе, оюнан чыгарып деле, бир нерсени окшоштуруп деле токуп жабыштырып коет экенде баарыбыз күбө болдук, достор. Бүгүнкү бийликтин, Садыр Жапаровдун бийлигини дагы бир жолу айтып кетем, элдин эсинде репрессия кылган, адамдарды ак жеринен камаган, жарандарга жасалма иш токуган, өзүнүн ой пикири үчүн дагы куугунтукталган бийлик катары элдин эсинде калат. Видеону узартпай эле коеюн. Достор, ошол бардык кемпир абадчылар болобу, жөнөкөй жарандар болобу, Мадумаров болобу, жөнөкөй карапайым активисттер болобу, бардыгынын сотуна барып, моралдык жактан, психологиялык жактан колдоо көрсөтүп кетиңерди өтүнөм. Бардык Садыр Жапаровдун режиминин тушунда, кылмыштуу режимдин тушунда камалган бардык жарандар утушка ээ болот.
бирөөсүндө күнөөсү жок. Анан дагы бир тайпа бар. Facebook'та өзгөчө. Эл арасында алар эми ачык жүзүн көрсөтүп деле сүйлөй албайт. Фейктер ошол камалгандарды табалаганчы. Бирок учурунда Кыргызстандын жарандары Садыр Жапаровго деле боштондук талап кылып жүрүшкөн. Садыр Жапаров өзү кескиленип, эмне кемпир абадчылар өзүн кеспеген үчүн, ырайым сурабаган үчүн ушундай кадамдарга барып, аларды шарты начар жер төлөөлөргө камап жатабы? Албетте ошондой болуп жатат, достор. Аларды дагы кечирим суратам, жалдыратам деп ойлогон. Бирок алардын эрким айтарылбай, позициясынан кайтпай сынбаган үчүн бүгүн ушундай бир арсыз кадамга барып атат да бийликчи. Сыз шарты начар камераларга которуп. Ар бир иштин мейли жаман болсун, жакшы болсун, булардын дагы күнү өтөт. Бул бийликтин дагы доору бүтөт. Адилетсиз бийликтин доору тем более эрте эле бүтөт. Мындан кийинки келген бийликтин дагы доору бүтөт. Алар дагы доор сүрөт, алардын дагы доору бүтөт. Бирок кандай мамлекетке, жарандарга жакшы жаман иш кылганы менен кылат да, иши менен эсинде калат. Бүгүнкү бийлик эң репрессия кылган, адилетсиз, канкор, кызыл камчы бийлик катары элдин эсинде калат да, достор. Бардык камакта жаткан жарандардын сотуна барып тургула. 13 сентябрь саат 2:30 Бишкек шаардык сотунда Мадумовдун дагы соту болот. Билбегендерге айтып коюуну айрым бүтүн Кыргызстан партиянын мүчөлөрү дагы суранып кеткен. Өзүмдүн атыман дагы силерге кайрылып кетем. Барыңар ийгилик, достор. Бириксе колдон келет. Сасык, арсыз, алсыз бийликти да жеңе турган күнүбүз бар, сөзсүз түрдө.